Gönlüңүзү жок үйдөн эле иштеги майларды жок кыласыз. Келбеттүү болуп өзүңүздү карап жүрсөңүз, анда биз сизди куттуктайбыз. Эгерде сиз курсактуулардын катарын толуктасаңыз, анда бул видео сиз үчүн. Бизден сизге 5 кеңеш. Машыгып күнүгү жазуунун кажети жок. Спорт ден соолуктун булагы дегендей, чогуу алып кетсеңиз жаман эмес. Арыктоо үчүн лимон кошулган суу ичиңиз. Чындыгында лимон кошулган суу арыктоого жардам берет, таасири бар. Үйдө отуруп жасап ичсеңиз, баардык ширей суусундуктарга караганда пайдалуу. Лимон курамында С витамини, пектин жана лимон кислотасы бар. С витамини баарыбызга таанымал болсо керек, бирок калгандары да пайдалуу. Андыктан сизге лимонду сунуштайбыз. 1 стакан сууга жарым лимон кошуңуз. Газдалган суусундуктун ордуна клюква ширээ суусундугу. Түндүк жакта өсө турган кызыл жемиш өсүмдүгүнүн курамында С витамини, минералдар жана органикалык кислота кошулат. Дүкөндөрдө сатылуучу клюква ширээ суусундуктарында сахар кошулмасы бар болгондуктан алыс болгонуңуз жакшы. Андан көрө өз колуңуз менен жасап ичкенге эмне жетсин? Чия уруктары. Дал ушул чия уруктарынан күнүмдүк тамак жасоодо колдоносузбу? Курамында белок, клетчатка, антиоксидант, 3-омега кислотасы кошулат. Арыктоого жакшы өмүргө түсүп берет. Чия уруктарын сөзсүз тамак ашка колдонуп, даамын татып көрүңүз. Имбир чайы. Имбир чайы ачуу келет дейсизби? Балким сиз туура эмес даярдап, же болбосо көбүрөөк кошуп алгандырсыз. Туура колдонсоңуз, ден соолукка жакшы пайдасы тиет. Өзүңүз даярдап көрүңүз. Имбирден 5 см кесип алыңыз. Чыпкаланган суудан 4 чына. Табигый лимон ширесинен 2 чай кашык жана балдан 1 же 2 чай кашык. Имбирди кошуп алган соң, аны жаңы кайнатылган сууга кошуп, капкакты жаап 5 мүнөт коюңуз. Лимон ширесин жана балды унутпаңыз. Кандагы сахарды жөнгө салат жана денедеги майларды жоготууга жардам берет. Үзгүлтүксүз колдонуу менен ден соолукка таасири тиет. Салмакты жоготуу үчүн сарымсак колдонуңуз. Сарымсак метаболизмди тездетип, нерв системасын стимулдаштырып, адреналин өндүрөт жана денеде майдын топтолушуна жол бербейт. Сасык жыт чыгат деп тынчсызданбаңыз, натыйжасы ушуга да токтоо. Эртең менен 2 же 3 сарымсактан жеп, андан соң лимон суусундугунан ичиңиз. Арыктоо үчүн кээ бир тамак аштардан алыс болууну унутпаңыз. Салмакты кантип азайтам, майларды кантип жоготом деп канчалык ойлонгон сайын, организм тамак сиңирүүгө таасир эткен гормон стресстерин жаратат. Стресс учурунда организм май катмарын кошо турган кортизол өндүрөт. Ошондуктан 7 сааттан уктап, рахат ала турчу иштерди жасаңыз. Жыйынтыгы сизге жагат. Эмгегибиз жаккан болсо, лайк коюп, видеону бөлүшүп, пикир жазыңыз. Кызыктын баары алдыда.